Assalamu алейкум кыргыз элим. Мен сиздерге самсынын ар кандай түрлөрүн көрсөтөм. Андыктан аягына чейин биз менен болуңуздар. Мен камырын жөнөкөй эле кылып жасап алдым. Сууга туздан салып, ундан салып жуурудум. Камырыбыз 40 мүнөт туруп даяр болду азыр. 3кө бөлүп алдым, үчөөнү тең жайып чыгабыз. Негизи самсынын камыры оромонкундай же мандыкындай жука болушу шарт эмес. Малдын майын эритип алдым. Негизи малдын майына жакшы болот, жумшак, анан ысыгында жесеңиздер күсүрөйт, катына жакшы чыгат. Менин камырым кичинекей болгон үчүн узун кылып кесип алдым. Эгер камырыңыздарды чоң кылып жайган болсоңуздар, кичинерээк кылып кессеңиздер болот. Ар бирин ушинтип чыккандан кийин ар бирин жайып чыгабыз. Чекесинен жайып, ортосун жайбасаңыздар, бетине каты жакшы чыгат. Эми биринчи самсаны көрсөтөм. Буну эки бетин бири-бирине жармаштырып алгандан кийин кадимки эле биз ичеткен зубочистка менен өткөрүп чыгабыз. Экинчиси деле дал ошондой. Эми экинчини өрүп чыгабыз, четинен өрүп чыгабыз. Үчүнчүсүн 4 бурчунан кесип, гүл формасына кылабыз. Эки чекесин биринчи ичине жармаштырып, эки чекесин сыртынан жармаштырабыз дагы. Чекелерин бүктөп, сыртындагы чекелерин бүктөп, гүл формасына келтиребиз. Эми чач сыяктуу кылып өрүп чыгабыз. Эми муну болсо камырды 4 буручтуу кылып алып, эки четинен мен көрсөткөндөй кылып кесип аласыздар да, бир чети кесилбейт. Кесилбеген жагын үстүнө жаап, эки жагынан бирден алып үстүнө жабасыздар. Менин камырым жумшак болгон үчүн кичине ыңгайсыз болду. Сиздер катуураак кылсаңыздар жакшы болот. Мынакей даяр пышты. Тамагыңыздар таттуу болсун. Биздин каналга жазылыңыздар. Мындан ары дагы жакшы нерселерди сиздерге көрсөтүп турганга аракет кылабыз. Подписательны басып, колгорун басканды унутпаңыздар.